Кымбаттуу күнүңүздөр менен айымдар жана мырзалар. Гейджи Москва каналы тарабынан даярдалган Планета 312 долбоорунда көрүшүп жатабыз. Бүгүнкү биздин тема миграциядагы таштанды балдар. Тилекке каршы азыр бул Москва шаарында негизинен Россияда айтылып жатат, статистика боюнча кыргыз таштанды балдар көпчүлүктү ээлеп деген. Бүгүн ошол теманын үстүнөн талкуу курабыз. Анда биз бүгүнкү коноктор менен тааныштырып кетейин. Бизде конокто Макеева Батый Кылычевич, Москва Сити борборунун медайымы, Калыс энелер коомунун төрайымы, жазуучу, Москва кайрылыктарынын ардагери. Сонунбек Карабаева, Кыргыз диаспорасынын аялдар кеңешинин төрайымы. Ошондой эле Атыркан Нарматова, жогорку категориядагы гинеколог дарегери, саламаттыкты сактоонун отличниги, Ноокат аялдар биримдиги коомунун төрайымы. Монскан Эргешева, Баткен районунун аялдар кеңешинин төрайымы. Абдувалиева Айпери, номер 1 авиакасса агентствосунун негиздөөчүсү. Бүгүнкү конокторубуздун арасында жалгыз мырза Абазов Айдар, Москва шаарынын коногу. Саламатсыздар. Куш келипсиздер. Кушак болсо саламатсыздар. Атыркан эже, Батый Кылычев бул медицина тармагында көп жылдан бери кызмат көрсөтүп, эмгектенип келип аткан эжелерибиз эң көп сиздерден өтөт. Айрыкча Атыркан эже сизден бул таштанды балдар эмне себептер болуп атат, эмне үчүн ушундай чоң мамлекетте эң мындай көп кыргыз балдар ташталып атат. Буга кандай кайдыгер биз карап турабыз? Балдар биздин келечегибиз, балдар биздин кубанычыбыз, балдар биздин келечекти кура турган, мамлекетибизди көтөрө турган эң биринчи бизден кийин кала турган буюмдарыбыз. Бирок тилекке каршы ушундай көйгөйлөр жаралып атат Москва шаарында таштанды балдар. Сиз айтып өткөндөй, кыргыз кыздардын тарабынан, кыргыз аялдардын тарабынан калган таштанды балдардын саны өсүүдө, жылдан жылга өсүүдө. Былтыр аялдар кеңешинин биринчи форумунда дагы ушул маселени көтөргөнмүн. Ушул таштанды балдар жөнүндө каякта кыргыздын энеси баласын таштап кеткен. Андай болгон эмес тарыхта. Азыр Москва шаарында таштанды балдардын санынын өскөнүнүн себеби өтө көп. Эң биринчи себептеринин бири болуп бул үй бүлөсү жок, үй бүлө курулбай төрөлгөн балдар, алданып калган кыздар. Андан кийин өтө турмуш тиричилиги начар үй бүлөлөр. Бул ассанда албетте. Андан кийин жыныстык жол менен жугуучу оорулар, ооруп, анан оорулуу балдар төрөлүп таштанды балдар болуп атат. Ушул себептерин мен баса белгилеп кетемин. Кыргызда баласын таштаган эмес. Буга мен биринчи форумда сунуш киргиздим эле. Элчиликтен, диаспорадан юрист, консультантка кайрылганмын. Кыргыздын ар бир Москва шаарындагы төрөт үйлөрү менен байланышып, кайсы кыргыздын баласы ташталды, ошол балдарды тизмесине алып, юридикалык жагын карап туруп, Россияга, орус мамлекетине, Москвага таштабастан өзүбүздүн кыргыз элибизге алып кетсек, ушунун юридикалык жактарын карап бериңиздер. Биз балдарыбызды таштагыбыз келбейт деп сунуш киргизгенмин. Ошол сунуш ар бир биздин чогулушта башталып атат, айтылып атат. Ушул сунуш буюрса, көп эле сунуштардын ичинде бул дагы аткарылат деген ойдомун. Ага чейин биз балдарыбызды таштабашыбыз керек. Биз ошол кыз келиндери менен, биз ошол үй бүлөлөр менен, ошол категориядагы адамдар менен, элибиз менен, кыздарыбыз менен, мырзаларыбыз менен иштешибиз керек. Бул жерде таштанды балдардын эмне үчүн көбөйүп атканын күнөөсү бул кыздар эле эмес. Бул жерде мырзалардын күнөөсү өтө чоң. Ушуларды
элге көрсөтүп айтып жоопкерчиликке тартпасак бул токтой турган эмес. Мен да кошулат элем коллега Атыркан Барматовнага. Жылдыз деген кыз өзү университетти бүтүп эле ушул эмеге келет, Москвага келет. Жалгыз эмеси бар. Анан бул жерге келгенде аябай орус мүнөздүү кыз экен. Бир Аскар деген бала менен сүйлөшүп алып, боюнда болуп калат. Боюнда болгондо Аскарга айтат, мен боюмда болуп калды, эми үйлөнгөлүмбү депчи. Ал бала болсо мындай деп айтат, менин планымда жок, мен үйлөнбөйм деп анан ошол квартирадан чыгып ийсин жашырып кетет. Россияда деген көп да. Каяктан издейсиң? Ошол бойдон кыз деген же учетто жок, учетко турайын десе эмгек келишими жок, регистрациясы туура болбогондон кийин базадан чыкпагандан кийин ким алат? Ошентип жумушу жок калат. Экөө тең ичимдикке берилип, кыз да ошол ичимдикке берилип аябай жаман болгон төрөт маалы болуп калат. Толгоосу кармаганда 36-Семеновкадагы больницага жибердик да. Жиберип ал жерден төрөгөндөн кийин 3 күндөн кийин эмизбей койду баласынчы. Барып деген передача бар антип. Анан ушул жерде картаң аял бар экен, 5-чи баласын төрөп атыптыр. Анан энелик мээримин салып кызы кой антпейбин, баланы таштаган болбойт. Эле кыргыздын ата бабабызда баланы таштаган болгон эмес биздечи. Анан ошол кесир да бул. Чоң кесир, чоң күнөө. Тияк бияктан чыгып болгон акылыбызды айтып, кыз 3 күндөн кийин арыз жазганда отказ берипчи. Анын арызын алып кызды чыгарып келдик. Энесине сүйлөшүп Кыргызстандан эне баардык нерсеге күбөт да. Жакшыга да күбөт, жаманга да күбөт. Ушинтип кызыңыз балалуу болду десе, ой неберелүү болбой турбайбы келгиле деп. Анан ушу самолетко салып жиберип азыр баласы менен жашап атат. Азыркыга чейин ушул рахматын айтып, туура кылыптырмын, силердин акыл насатыңарды угуп баламды таштабаптырмын деп ошол самолетко салгандагы элести жазып, ошол аягы жакшы менен бүттү да. Ошон үчүн баарыбыз ушу биргелешип ушул ток-шоу уланып дайым жаштарыбызга жакшы мамиле кылып, жаштар биздин келечегибиз, жаш кыз келиндер. Бул миграция жагынан дагы, келишим жагынан да жеңилдик болуп, жумушка орношуп, регистрациясы туура болсо ошол көйгөй азаймак. Бирок азыр аябай көйгөй көп болуп турат. Ушул регистрациясы жок эле, келишими жок эле, эми базадан чыкпай эле ошол көп тоскоолдук болуп атат. Учетко да тура албайт. Бул келишим жок болсо, полису жок, учетко да тура албайт. Балдарын бир жерден дарылайын десе, балдарга да жок да, полис жок. Убагында прививка алынбайт. Ошондой көйгөйлөр көп. Ошон үчүн аракет кылып биз деген жапа тырнак баарыбыз жардам беришибиз керек. Убагында ошол жаштарга негизи эмне үчүн таштайт турат деген? Корккондон таштайт да. Элдин сөзүнөн, ата энесинен, корккондон таштайт. Анан эми Бизде менталитет бар да, тигим Россияга барып деп төрөп алыптыр, анан тигип алыптыр, мынтип алыптыр деп, биринчи жагынан коркунуч, экинчи жагынан уят деп, үчүнчү жагынан бала таштап качып кетет, ал жоопкерчилик өлчү, эркектерде жоопкерчилик жок болуп атпайбы? Анан ошол жерден туура тарбияланып, туура сабак алса, туура жол менен кетет экен. Туура жол менен кетпесе, көп кыздарыбыз бузулуп кетип атпайбы? Атыркан сиз айтып кеттиңиз да, жана Кыргызстанда ошол жерде ташталып балдарды Кыргызстанга алып кетсек дегенчи. Эми алып барып ал жерде бизде балдар үйүндө тапшырылат да. Ооба. Анан бул жерде дагы бир бул менин өзүмдүн жеке оюм, ал жерде кандай кароо болот ошол балдарга. Россияда көрчүбүз ошол балдар үйүндө калган балага дагы Кыргызстанга караганда Россияда бир аз жакшыраакпы. Жана чоңойгондо үй берет, жашагандар жумуш менен камсыз кылат деген. Биздин мамлекетибиз канчалык деңгээлде даяр ошолорду кабыл алганы. Аларды Кыргызстанга алып барып, кайра эле балдар үйүнөн тапшырып, ал баланын тагдырын андан да оор турмушуна салып койбойбузбу? Буга ооба, экономикалык жактан, социалдык жактан биз Россия мамлекетиге тең келе албайбыз. Бул ачык эле айтыш керек. Жашоо шарты, балдарды тарбиялаш шарты Москвага караганда Россия мамлекетинин башка шаарларына караганда төмөн.
аны коркпой эле айтышыбыз керек. Ага ушуга тиешелүү чиновниктер, ушуга тиешелүү адамдар көңүл бөлүш керек. Ошо шартты оңошубуз керек, ошолорду тарбиядаш керек. Бирок деген азыркы учурдагы маселе бул. Баары бир азыркы бар нерседен мындай чечим чыгарышыбыз керек. жооп берсең миграцияга биз кечээ ушул мына азыр Атыркан айым айткандай биз башында аябай ушул маселени караганбыз айылдар кеңеши. Бирок ошол учурда бизде миграционный отдел жок болчу. Мына миграционный отделдин бөлүнүп келгенине, бул жака өкүлү келгенине 1 жылдын жүзү болуп калды. Бирок аябай жакшы иштеп карматышат да. Биз ошол мезгилде суранган ушуларды сиз сурангансыз, жаш балдарды биздин кыргыздын балдары биякта калбаш керек деп. Эми кыргыздын баласы Россияда төрөлгөнү менен бул сөзсүз түрдө Россиянын баласы болуп турат. Себеби деген Россиянын жеринде төрөлдү. Эч качан Россиянын жеринде төрөлгөн балдарды биздин кыргыздар ушул жерде өздөрүнө өткөрүп алган хакысы жок. Россия уруксат бербейт экен. Ошон үчүн биздин миграционун өкүлдөрү мына көбүнчө Кубандык мырза, мына Майрам Жалаловна бар, аябай жакшы иштешип атат. Ушул өткөндө дагы балдарды, Россияда калган балдарды детдомдон алып Кыргызстанга жеткирип кетишкен. Кыргызстанда каерге жеткизип атат? Кандай кармоодо болуп атат? Детдом калпаша. Мына азыр дагы мына жакын эле күндө дагы ушул калган балдарды дагы алып кетип атышат Кыргызстанга. Бул дагы болсо бизге аябай чоң жардам этет. Кыргыздын баласы Россияда калып калбастан Кыргызстанга барган. Эми азыр ошо Кыргызстанга барып буларды детдомго жайлаштырып атышат. Бирок ошол жакта дагы ал жак өткөрүп бергенден кийин мен ойлойм, Кыргызстан өзүнүн социалдык тармактын кызматкерлери караша, мамлекет тарабынан каралат да. Эми биз бул жакта туруп Кыргызстанда мынтип карайт деп жооп бере албайбыз. Эми жакшы карап алып дегенчи. Биз аны чечип албайбыз. Турган сөз. Бирок ошол ой жүрөктө ортотпайбы? Эми алып кеткенден ал жакта кандай тандыкат ошол ан жактан барган балдарды ошол детдомдун өзүнөн Россия сурап турат экен, кандай каралганы. Ошо Майрам Жалалова айтты, өзү сурап, бул кандай каралып атат, кандай контроль болот экен. Контроль болот. Эми дагы балдар үйүдө. Ритайым бул ал жакта кандай каралып атат деген бул маселе экинчи маселе. Биз биринчи маселебизден неме ийгилик жаратып атабыз. Биз кыргыздын балдарыны Кыргызстанга алып кеткен бул биринчи маселе. Анан ал жагында Кудай буйрса оңолот, биздин балдар эч жакта калбаш керек, Кыргызстанга кетиш керек, өзүнүн мекенинде жашаш керек, өзүнүн ата бабасынын салты менен, ата бабасынын тарбиясы менен, эми өзүнүн ата энеси тарбиялабаса дагы ошол баккан ошолорду үйрөнүп кыргыз болуп чоңоюш керек, кыргыз болуп өсүп жетилиш керек. Мүмкүн ошол балдардын арасынан келечекте өтө чыгаан мырзалар, кыргызды дүйнөгө тааныткан мырзалар, айымдар чыгар. Ошон үчүн мен кыргыздын балдары башка мамлекетте азыркы учурда Москвада, Россиянын башка жерлеринде калышына мен каршымын. Биринчи ийгилигибизге жетиштик деп ойлойм. Бул ошол статистиканы сиздер медицина тармагында чындыгында эле ушундай кыргыздын балдары басымдуу көпчүлүктү болуп атабы, таштанды балдар? Азыр башка биринчи орунда кыргыздар деп аябай. Ооба, бул туура. Башка улуттарга караганда, башка мурдагы СНГ союздун мамлекеттерине караганда кыргыздардыкы чындыгында көп болуп атат. Тажиктердики андай эмес, өзбектердики андай эмес. Казактар өтө аз санда, казактардан барбы жокпу билбейм мен. Жок деп эле ойлойм. Чандай, Анан кийин башка Белоруссия, Армения, Азербайжан, ошол мурдагы союздук республикаларга караганда чындыгында кыргыздардын таштанды балдары көп. Эмнеге ушундай проблемалар, көйгөйлөр жаралат? Эмнеге биздин айлабыздар кыздардын ошол эмеге түшүнүгү жоктугу. Баягы айыл жерине келет, эне мына жашооду билбейт, келет. Анан үйлөнгөн балдар деле көп бизде, жашоо менен 1-2 баласы менен айлабай. Анан келгенде биригип, бизде баягы төрөбөй калыш, сактануу деген жок.
анан бойдо болот, ошол бойдо деле. Мен айтып кетейинчи, токтоп, чынында бул жака келгенде эмне себептен мындай бой коюлат? Себеп дегенде мээримдин жетишсиздиги да. Чынында ошондой. Себеп дегенде азыр бул дагы уланып кетет. Эмнеге Кыргызстанда ушул балдар калат, энелери келип иштешет. Балдар мээримсиз, ошол мээрим жетпейт да. И ошентип бул нерсе уланып кете берет. Балага эне жакын болуп ошого мээрим берсе гана бул нерсе ошол калат да. То есть бул көйгөй чечилиши мүмкүн. Эне менен баланын ортосундагы мээрим менин оюм. Мейиз болуш керек да. То есть булар таштап Шарт ошого туура келбей атпайбы? Вот Сен айткандай, мисалы ошол жерде баласын карап отурайын десе ага жетишпей атпайбы? Эми азыр бизде да Иштеш керек да ал иште. Эми мээрим ошол баланы жаксырып ата жүрөт. Ал эмне үчүн аралашпайт? Эми ал ата баягы эпес эле ушундай ал ата жүрөт. Мен айтат нерсем мындай да, аял эркекти жаратылыш жөн берген эмес. Бул байланыштырып берген. Бул бардык жагынан аял эркек бул байланышкан. Эч качан биз деген эркек киши аялсыз жүрө албайт, аял киши эркексиз жүрө албайт деген бул эң туура эмес. Себеби деген бул Куран китепте деле бар, туурабы? Эркектин бир кабыргасы аял киши деп айтылат. Туурабы? Мен ушундай билем. Эми биз ошол жаратылыш берген нерсени туура колдогону билбейбиз. Себеби ошол жаратылыш берген нерсени дагы Жаратылыш берген нерсени туура колдонуу, анан балдардан акраштап келет. ошону айтпаймынбы? Ошол деген туура колдонуу кандай келгенде, кандай жерде эмне болуш керек деп бизде ушул боюнча бизде мектептерде болуш керек. билим жетишпейт. Айланып келип Мен жанакына козгоюп койчумун да, энелер мектебине катуу окутса, ошондо гана бизде тарбия болот. Себеби эгерде ата жогорку билимдүү болсо, үйдөн бир эле бала жогорку билим болуп чыгат экен. Эгерде эне жогорку билимдүү болсо, үйдөн жок дегенде 3-4 бала жогорку билимдүү болуп чыгат. Ошон үчүн бул эч качан биз эркек менен аял ортосуна тыюу сала албайбыз да, сен болбогу депчи. Бирок ошого карата ушундай тарбия сабактарды биз өтө көп беришибиз керек. Биз мисалы үчүн сайыз мезгилинде окуганыбызда жесебет деп өтөт болчу, кыздарга сабак өтөт болчу, эжекелер болушат болчу. Сен балага жакын жүрбөгүн, сен мындай жүргөн, могул жерде мындай кийинген, ич кийимиңди мындай кырмагын деген нерсе болчу да, азыр жок ал сабак. Ал сабак биз акчага алмашпай Менимче ошол себеп кыздарыбыз балдарын таштап кетет. Себеби деген бизде билимден жетишсиздиги. Эмне үчүн Атыркан жа айтып кетти. Тажик кошуналарыбызга караганда, Азербайжан тумандарга караганда биздин кыргыздардын таштанмалары көбүрөөк дегенчи. Себеби алардын эркектери өзүнүн уругун бир жерге таштабайт да. Жок, Эгер аялды ал бир кыз алданан таштап кете турган болсо, барат дагы өзүнө менчиктендирип, усуналение кылып өзүнөн алып кетет. А биздин балдар бозулса, ал деген таштап кетип атпайбы? Жоопкерчилиги жок. Семьясы бар, баягы кыз ойлоп отуруп жашайт, семьясы бар ал жакта. Эки адамдын турмушу бузулат. Ошол эле эркек. Үйүндө кылат аягы, бул жака келип дагы бирөөдө алат, бунун боюнда болгондо таштайт дагы аягынан кетип. Дагы бир нерсе. Көп эме ушундай. Ошол башка улуттун, башка мамлекеттердин келген мигранттарда 4 жашында турмуш кура элек кыздары келбейт бияка. Бизде мектепти бүтүрөр менен 17 жаштан эле акча таап кел деп чыгарып берип атабыз. Акча таап кел деп чыгарып берип атабыз. Алар келип кантип акча табышту ойлоп отуруп, жеңил жолдоруну издеп табат. Биз аялдар кеңеши жаңы ушулганыбызда биз ушундай 4 пункттан турган кайрыга киргизгенбиз. Ошондо биздин экинчи кайрыбыз ушул азыр Атыркан сиз айткандай, бул 15 жаштан 21 жашка чейинкилер Россияга или чет мамлекетке кетип атканда сөз түрдө өзүнүн жашаган жерден айыл өкмөтүнөн справка берсе, ошо справка менен гана чыгарылса мамлекетибизденчи. Себеби ошо справка менен келип, мына ар бир жерде азыр Россияда эмес, башка чет мамлекеттерде дагы коомдор тынтып калган. Ошого мүчө болсо,
ошо биздин төрайым байта көзөмөлдөсүндө болот болчу да ушулар ишке орунбашып жанагы медицинский поезд өткүчөккө документ өткүчөктү биздин көзөмөлдөбүздө болуп дагы ушундай жаман иш-чатакка барганды алдын ала тоскон болот болчубуз да. Биз ошону аялдар кеңешинин жолуна киргизгенбиз. Айдар мырза, мырзалардын атынан сиз кандай кошумча кошо аласыз? Можно Балким сиздин башыңыздан өткөн бир окуялар бар. Бул өзү өтө оор, өтө аянычтуу көрүнүш, бул таштап кетип аткан нерсе. Эми бул мындай нерсенин болушуна өтө көп факторлор бар. Бул жерде Көп факторлар көп, бирок сиз бир эле мисалы эркектер жоопкерсиздик болуп калды. Ошого айтайын деп атам. Биринчи фактор бул билимдин жетишсиздиги. Кандай билимдин? Бул Тарбия. Талим тарбия ал самасы бул интимдик жашоо билимдин жетишсиздиги. Бирок Андан кийин 19-кылымда билим мындан да азыраак болчу да. Бирок деген ошондой деле 16 жашар бала болсо баласын таштаган эмес да. Анан кандай? талим тарбия. Андан кийин айлана чөйрө үйдө жакшы тарбия алган менен бала бул жерге келгенден кийин ата эненин көзөмөлүнөн агайынын көзөмөлүнөн бөлүнөт. Илгери макал болгон кызга 40 үйдөн тыюу. Кыз балдар бул жака келип атат. Бул жерде агайындары жок, кой деген кожо жок, көчөгө чыгып атат. Биз эми эркектерден күнөөсү жок, бул жалаң кыздар деген өнүп тура эмес. Бул жерде эки жак тең күнөөлүү. Бирөө колунан жетелеп, бирөөнү бас бир жака баралы десе, жок мен барбайм, эшикке саат 6-дан кийин чыкпайм десе, ал кыз өзүнөн өзү болуп калбайт да. Азгырылышы мүмкүн. Болуп туруп 10 кыздан 3-өнү азгырылсын. 7-өнүн акылы бар да. Же ошо сиз айткандай эле болду. Ал деген оюнда болду. Кудайга шүгүр, кыздарыбыздын баары дегенден алыспыз. Өтө жетишип, өтө эметкен. Анан мына ошол нерселерди айтып атасыңар. Биздин аялдар кеңеши мындай нерсени уюштуруп атабыз, анан тигиндей уюштурду, миграция уюштуруп атабыз, тигини кылып атабыз, муну кылып атабыз деп атасыңар. Бирок мен бая бир суроо бердим эле отурганда, силердин мүчөмөрдүн составыңардан аялдар кеңешинин топтолгондон ошол топтомдун жетекчилери болот да, мисалы. Канча адам жетекчи мүчө, мисалы үчүн. Мисалы 10 адам болсо, ошонун ичинен 25-тен 30 жашка чейинки келиндер барбы? Бар, толук. Барбы? Ошолор эмне үчүн мен мисалы үчүн телевизордон көрөм, посольствого келсе, обязательно баягы эле дежурный кампирлер, дежурный аксакалдар жок да. Ошолор кесилер кетет. Кеңештин иши жок, аялдар кеңешинин иши эмес. Аялдар кеңешине жаштарды кошсо, ошолор жакшы агитацияны жүргүзсө, ошол нерселерди айтса, азыркы жаңы нерсе менен, жаңы багыт менен жүрсө гана иш болот. Анан биз союз маалында женсебет бар эле, анан мындай бар эле, ал өттү, кетти союз. Азыр коом башка, азыр балдарга биз андай сөз менен түшүндүрө албайбыз. Балдарга жаңы нерсе менен ошо сиздин кандай кеңешиңиз бар? Ошону чечет турган бир менин кеңешим ушул түзүлгөн коом болуп гана аталып калбастан, ушулар элдин ичине сүңгүп кирип аралаш керек. Ошого силер да ырап керек, ошого башкачылар керек. Ошолорго аралаш керек. Аны үчүн элди тартыш керек. Аны үчүн жаштарды тартыш керек. Мына Айпер айтып атат. Мен силерди билбепмин дейт. Бул билбесе, авиакасса сферасында бардык нерсе ушул аркылуу өтөт. Ушул кыз билбесе, ушулдай коом бар экенин, үйдө отуруп бала баккан, көчө шыпырган, бир кафеде 10 саат идиш аяк жууган келин качан билет? Аны үчүн силер өзүңөргө бир гана аялдар кеңешине аялдарды калбастан, маркетинг менеджер, ошону жакшы түшүнгөн кыздарды алышыңар керек. Ошолор соцсеттерге эркектерге кандай соцсеттерге киргизиш керек. Бул деген эркектер кылмыш. Эркектерге эмес, кой аксагы менен 100. Мен эркектердин баардыгын актабайм. Ал ошол эркек менен болбосо, ошол боюнда болбойт эле. Ошого жоопкерчилик эркектер да бар. Аларга кандай
чара буйрсу Жок, Азыр эми мындай чыгып кетип бурунда Сератов деген биз аябай кишинин түзүлгөнүнө 3 жыл болгону менен азыр айтасыңар союз мезгилинде ушундай деп гана тынып атасыңар деп. Бирок союз мезгилиндеги ошол тартип бизде азыр качан бар, туурабы? Биздин аялдар кеңеши иштешип башташкан үчүн бизде канчалаган иш чаралар өтүп, канча жаштарыбыз чогулду, туурабы? Жаштар канаты ачылды. Жаштар канаты ачылды, канчаларга көп иш чара алып баратабыз. Эми мен айтам, ошолор иш чаралар алып барылып атса, макул сиздин сөзүңүздү бөлүп койдум, кечириңиз. Ошол иш чаралар алып барылып атса, эмне үчүн ошол жогорулап кетип атат? Иш чара жүргөн маалда, иш чара жайылган маалда орунду дарыласаң, ору сакаят. Мына биздин арабызда баштап отурат. Орунду дарылабаса, ал чөп кетет. Эгер сиздер иш чараны толук алып атсаңыздар, кыздар арасында, ал нерсе, ошо боюнда болгон нерсе азаят эле. Ошол иш чараны силер атыган аталыктын толук деңгээлде алып барбаган үчүн, толук кыздар маалымат албаган үчүн ушул нерсе көбөйүп кетип атат. Балким тилекке каршы эркектерибиздин көбү сизге окшоп жалаң кыздарга жабынын өзү. Мен жаланы жапкан жокмун. Мен информация толук. Силердин өзүңөрдө кыздар коом барбы? Бүгүнкү темабыз жыйыны тукталган жок. Бул жөнүндө дагы көп сөздөр, көп ойлор, көп талкуулар болот. Буюрса, кийинки чыгарылышта дагы көрүшөбүз.